Кыргызстанда токойлордун абалы башка мамлекеттерге салыштырмалуу канааттандырарлык эместигин адистер белгилеп келет. Токой экосистемасын өнүктүрүү башкармалыгы өлкөдө токойлордун аянты көбөйгөнүн айтууда. Өлкөдө токойлорду көбөйтүү боюнча маселе Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында да көтөрүлдү. Кыргызстан токойлорун жакшыртууда кайсы эл аралык тажрыйбаларды колдонсо болот? Өлкөдөгү токойлордун көйгөйү эмнеде? Эмне үчүн бизге токойлор керек жана анын биздин жашообуздагы ролу кандай? Алдыда ушул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Экологиянын ичинде бул эң негизги компоненттердин бири бул токой экосистемасы. Токой экосистемасынын мааниси бул экологиянын жакшыртууна абдан өзүнүн чоң салымын тийгизет. Биринчиден, токой көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алып, кычкылтекти бөлүп чыгарат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр угуп атасыздар, карбон маселеси абдан актуалдуу маселе болуп атат. Баардык ушу жанагы мен айтып аткан бул жылуулук, азыркы күндөгү ушул климаттын өзгөрүп чыгатын жылуулуктун жолбашы дагы ушул карбонго байланыштуу болуп атат да. Канчалык көмүр кычкыл газы аба ырайында көп болсо, аба ырайы кескин түрдө ысыйт дагы, жанагындай өзүнүн терс таасирин биздин жанагындай аба ырайына тийгизип атат. Ал эми кычкылтек көп болуп, көмүр кычкыл газы аз болгондо аба ырайы туруктуу болмок дагы, аба ырайы жогорку температура көтөрүлмөк эмес дагы, өзүнүн туруктуу температурасын кармамак да. Ошол себептен ушул аба ырайынын ысыктыгына жогору болуп кетпешине дагы токойдун таасири өтө чоң. Экинчиден бул биздин токойлордун суу топтогочу касиети бар. Булар ушу жердин кыртышында сууну топтоп, жана биздин бул сай-сайларда агып аткан сайларга ошол сууну топтоп, ылдый жакка агызып берет. Бул эң чоң зор касиети. Май айында Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында токойлор боюнча форум өттү. Анда Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев катышты. Жыйында ал Кыргызстандын токойлору, жаңгак мөмө жемиш массиви, Арсланбаптын реликт токойлорунун уникалдуулугун айтып, өлкөдө токойлорду сактап калуу жана кеңейтүү боюнча баяндама жасады. To show specific, I cite only one fact. It's about Arslanbop, the largest nut track in the planet. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун токойлор боюнча форумунда Асейин Исаев 2023-жылы Кыргызстанда ишке кирген Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында республиканын бардык аймагына 8 миллиондон ашык көчөт отурузулганын белгиледи. Ал эми экоактивист Камал Соронкулов жогоруда айтылган аракеттер болуп жатканы менен токойлорго толук кам көрүлбөй жатканын, токойлордун абалы канааттандырарлык эмес экенин белгиледи. Тоолордогу сай капчыгайларда, коктук олоттордо өсүп аткан токойлорду сактап калбасак, бүгүнкү күндө ал жака да басым өтө көп болуп атат. Мисал катары, Батыш Тянь-Шань тоолорунун, ошол Кыргызстандын батышындагы Чаткал, Аксы аймактарында чачыранды алтын көйгөйү, чачыранды алтынды иштетүү көйгөйү, чачыранды алтынды казып алуу көйгөйү түздөн түз ошол жердин экосистемаларына терс таасирин тийгизип келатат көп жылдан бери. Анткени ошол алтынга жетүү үчүн биринчи ирет ошол жерде иш кылып аткан, иш алып барып аткан мекемелер, компаниялар токойду кыйып жок кылат. Суунун, дарыянын, сайлардын түбүндөгү алтынга жетиш үчүн биринчи токойлорду кыйып, анан кийин башка бир терс таасирлерге өтүп атат да. Көп биздин бир нече коруктарыбыз ошол арчаны сактоо боюнча уюштурулган. Ал жерде да көйгөй аз эмес, анткени дагы эле малдын басымдуулугу, малдын көптүгүнөн жер кыртышы өзүн коргоо максатында аракетинде ошол 6 гана көбөйүп атат да. Анткени арасына мал эмес керек болсо тетиги койон, чычкандар да кире албайт тикен арасына. Демек бул табияттын өзүнүн бир корголуу функциялары иштеп атат да. Токой экосистемасынын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Майранбек Алиев Кыргызстанда орточо эсеп менен жылына токой аянттары 1500 гектардан 2500 гектарга чейин кеңейип жатканын айтты. Бирок ошол эле убакта Кыргызстандагы токойлордун 52%-ын карт токойлор түзөт. Карт токойдун баардыгынын көпчүлүгү техника жеткиз, адамдын күч жеткиз жерде жайгашкан токойлорда. Анын үчүн ал жака жолдорду салыш керек болот. Жолчо жагында токойду кыйгандан кийин аны ордуна калтырып болбойт да. Аны триловочный канатный устройство деп коет, атайын түшүрчү канатный жол менен салыш керек. Мунун баары чоң каражат талап кылат. Ошол себептен бүгүнкү күндө ага токой чарбасынын мүмкүнчүлүгү жетишпейт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушу бизде көрүнүш карыган токой өсүнүн аянты көбүрөөк болуп атат. Жаш өсүп аткан токойлор
токойдун аянты, алардын массасы эски токойдун аянтына караганда массасынан көбүрөөк болуш керек да. Ошондой шартта өскөн токой бул жакшы келечекте туруктуу биологик жактан туруктуу токой эсептелет да. Эгерде карыган токой көп болуп кетсе, анда ал токойдун айтканда келечеги жок дагы, алардын биологик жактан туруктуу жок болуп, көптөгөн илдеттерге чалдыгат. Соңку жылдары өлкөдөгү токойлордун абалын жакшыртуу боюнча бир катар эл аралык уюмдар менен долбоорлор иштелип жатат. Алар токой экосистемасын жакшыртууга жана коргоого багытталган. Чет элдик уюмдар ушул бүгүнкү күндө мынакей өзлөрүнүн айтып кетсем чоң салымдарын кошууда. Биздин ушул токой тармагында бүгүнкү күндө ушул 3 долбоор иштейт. Бүгүнкү күндө ошо биз Кореялык АФК уюм менен кол коюшуп, анын алкагында мынакей агро токойчулукту өнүктүрүү боюнча кечээ эле мынакей адистер бизге эксперттер келип кетишти. Ушул кийинки жылга 3500 гектар аянтка ушул АФК коомунун колдоосу менен агро токойчулукту отургузуу үчүн биз азыр иш пландарын баштап койдук. Андан тышкарыда бизде ушул чоң климаттык экологиялык фонддун алкагында да долбоорубуз бар. Ал долбоордун алкагында ошо жакынкы 4 жылдын ичинде 5000 гектар аянтка токой отургузуу пландаштырылган. Бул боюнча биздин ушул Нарын, Жалал абад, Ош областтарында ушул 5 лесхоздун аймагында токой отургузуу иштери жүргүзүлөт. Андан тышкары ушул биз айта кетсек, биздин ушул Кореялык токой кызмат менен дагы бул боюнча биз иш алып баратабыз. Мынакей ушул биз ал жака ушул долбоорду сунуш бергенбиз. Ушул 4 лесхоздун алкагында 300 гектар жерге экме токой отургузуу жана ошол 3 лесхоздун базасында чоң заманбап көчөткана уюштуруу боюнча. Экоактивист Камал Соронкулов Кыргызстандын токойлорун сактоодо жана көбөйтүүдө Швейцария, Корея өлкөлөрүнүн тажрыйбаларын алууга болоорун айтат. Ошондой эле ал өзү да токойлорду жакшыртууга бир топ аракеттер көрүлүп жатканын баяндады. Биздин суу самыр жайлообуз. Ошол Бишкек Ош трассасынын кандай десем, бир эң Кыргызстандын керемет жери. Кыргызстан бир ушундай жүрөгү десем да жаңылбайм, анткени ал жерде бир нече райондор, бир нече облустун кошулган жери. Ошол жерди колдон келген токойлорду отургузсак, көбөйтсөк деген. Ооба баягы талашы мүмкүн менен адистер. Эми ал жерде ал өсөт, бул өспөйт дегендей. Жок. Өспөгөн нерсени өстүрбөйлү. Мына ошол жерде эле көрүп атабыз. Ошол жерде өсүп аткан тал. Ошол жерде өсүп аткан арча. Ошол жерде өсүп аткан кайың, биздин кадимкидей атактуу эндемик Тянь-Шань кайыңдары. Жана мына моюлду айтабыз, мына бүгүн гүлдөп сонун болуп турат. Жана башка бадалдар. Ошону өстүрөйлү. Кайсыл жерге дегенде ошол жерде эмнелер көп? Сайларыбыз көп. Кичинекей сууларыбыз көп. Ошолордун жээктерине бүгүн чоң кемин көтөбүз. Максатыбыз жерлерде жок болуп талкаланып аткан токойлорубузду айтып атабыз. Өзгөчө ошол тоо тармагы, тоо кен тармагынын таасири, терс таасири. Эми рекультивация маселеси бүгүнкү күндө ойдогудай болбой турат. Биздин оюбузда, биздин долбоордо биз кызыл китепке кирген жана эндемик өсүмдүктөрдүн питомнигин уюштурайын деп атабыз. Ошол жерде өзүбүз ошол дарактарды, бадалдарды өстүрөбүз дагы. Келечекте ошол тоолорубузду талкалап аткан, токойлорду талкалап аткан компаниялар ошол питомниктен көчөттөрдү алып барып отургузсун деп. Бая сырттан келген эмес, ошол биздин эле жана мен айтып аткан четим болобу, долоно болобу, жапай алма болобу, жапай алмурутубуз бар, арча, карагай, ошолорду барып өстүрсүн. Кайта кайың өтө жакшы өсөт. Эми ушул сунушту мен деги эле кайрылып кетет элем, угуучуларга, көрүүчүлөргө кайрылыңыздар, ушуну бирге ашырайлы. Токойлор менен бүгүнкү күндө атагы чыккан мамлекеттердин бири Швейцария, жана айттык, ошол Швейцария аймалар көп жылдан болгон өстөрүнүн токойго жаратылышка болгон мамилеси, алар өзгөчө бийик деңгээлде, тазалык деңгээли, өстүрүү деңгээли, ошо менен бүгүнкү күндө атактуу Альп тоолорундагы атактуу Швейцариянын токойлору болуп эсептелет. Көбүн эсе мен билишимче бул ошол ине жалбырактуу токойлорго көңүл бурат. Андан кийин орусча корейская чудо деп айтат. Ошол токойлорду көбөйтүү, токойлордун ошол калыбына келтирүү,
көбөйтүү жана сактоо максатында бул эми бир үлгү катары деп эсептейм да. Анткени бир мисал мен ошол окуганым. Мисалы мына биздин үлпөт тойлордо, үйлөнүү тойлордо ошол жанагыдай кортеж менен машинелерге түшүп алып балдарыбыз айланып ойносун, анан келип мына ушул жерлерге келип баягы тойлойт да. Кореялыктар сөзсүз түрдө ошол үйлөнүп аткан бала менен кыз, ошо туугандар менен, жора жолдоштор менен, курбулар менен сөзсүз түрдө бир жерге барып ошол токойду бир көчөттөрдө тургузат экен да. Керек болсо тиги тоолордун кырларына чыгып, үстүнө ошо жери жок аскаларга чыгып, топуракты алып барып, кыртыштап барып ошол жерге отургузуп, токойду көбөйтүп атат. Мына ошолордон үлгү катары алышыбыз керек. Эми үлгү демекчи баары биздин каныбызда, генибизде, табиятка таттуу мамилебиз бар. Аны ошону ойго түшүбүз керек. Болгон ошол. Кыргызстанда токойлордун аянты 1.253.800 гектар. Бул өлкөнүн жалпы аянтынын 6%-ын ээлейт. Бул цифра токойлуулук аз деген категорияга кирет. Ал эми 1993 жылдан 2021 жылга чейин токойлордун аянты 492.400 гектарга көбөйгөн. Өлкөдө токойлор 4 зонага бөлүнөт: Карагай, Арча, Жаңгак Мөмөлүү жана өзөндөрдө өскөн токойлор. Асель Раманкул кызы, Бакперди Баязбеков, Орозгүл Арстанова, Марал радиосу.